Seni эмне тосуп жатат? Чарчадыңбы? Жетиштүү эс албай жүрөсүңбү? Күчүң жокпу? Же убактыңбы? Жашаган жериң же үй бүлөң оюңдагыдай эмеспи? Жашооңду өзгөртүүгө деги эмне тоскоол болуп жатат? Акчаң жетишпей жатабы? Же тааныштарыңбы? Кандай ойлойсуң? Балким сени тосуп жаткан нерсе бул сен? Сага тоскоол болуп жаткан нерсе сенин шылтоолоруң. Алар сенин башыңда кайра-кайра жаңырат. Анткени сен алар менен жашап калгансың. Анткени алар менен сенин чөйрөң жашап калган. Азыр муну токтот. Өзүңдү аячты токтот. Бар жашоосун мындай өткөрүп жаткан ийгиликсиз адамдарды айланаңа чогултууну токтот. Кимдир бирөөнүн кымбат унаасына же саатына көрө албастык кылба. Анткени ал бул үчүн тырышып эмгек кылган. Ал дагы сен сыяктуу эле. Болгону ал максаттарына карай умтулду жана аягына чыкты. Ал күн сайын өзүнүн үстүнөн иштеди. Ал шылтоолорду издебеди, мүмкүнчүлүктөрдү издеди. Башкаларды эмес, өзүн укту. Андыктан башты бийик көтөрүп аракетиңди башта. Сен көп окуйсуң, көптү билесиң, бирок эч нерсе кылбайсың. Учурдун келишин күтө бересиң, бирок ал эч качан келбейт. Мезгил өтүп жатат. Азыр болбосо башка ылайыктуу убакыт болбойт. Баштоо үчүн эң сонун учуруң азыр. Эртең эмес, кийин эмес, азыр. Бул фраза эсиңде болсун. Ийгиликсиздик менен ийгиликтин ортосунда эртең деген чоң ажырым жатат. Күн сайын кыялдарыңа карай кадам ташта. Эгер бул видеодон кийин да сен алгачкы кадамыңды таштабасаң, анда ийгиликсиз байкуш бойдон каласың. Көздөрүң көрүп жатса, угуп жатсаң, кол бутуң иштеп жатса, демек сенде максатыңа карай умтулууга бардык нерсең бар экен. Эч бир көйгөй, эч кандай чөйрө сага тоскоолдук кыла албайт. Чындап кааласаң аны кыла аласың. Эгерде шылтоолорду мойнуңа алсаң, анда ушунун өзү алгачкы кадамы. Бардык актануулар булар иллюзия, булар жалган. Коом сага аларды таңуулап жатат. Бир да ийгиликке жетпеген адамдар сага да үмүтсүз сөздөрүн айтышат. Алар сени артка тартышат, алар сени курчап турушат. Эң кызыгы, сен жалгыз өлөсүң. Ийгиликке да өзүң жетесиң. Андыктан каалаганыңдай жаша, тобокел кыл, актанууларды токтот. Токтотууга сенде жетиштүү убактың, күчүң, билимиң бар эмеспи? Тажрыйбаң дагы бар. Максаттарыңды ишке ашырууга сенде керектүү болгондун баары бар. Бардык жакшылык сыноо менен башталат. Жана бул оңойго турбайт. Ийгилик сага оңойчулук менен келбейт. Кээде сага оор болот. Өтө оор болот. Бирок сен аны сүйсөң, өсүп жатканыңдан ырахат ала баштасаң, күн сайын өнүгүүдөн жыргалчылык сезе баштасаң, сен ийгиликке жетесиң. Жана мен билемин, бул сенин колуңдан келет. Бул сенин жылың, сенин күнүң, сенин саатың, сенин жашооң, сенин оюнуң. Мында сенин эрежелериң жашайт. Кандай жашашты өзүң тандайсың. Бир гана сен. Бүгүнкү жетишкендиктериңдин баары кечээги аракеттериң. Болгону алгачкы кадамыңды ташта. Азыр болбосо анда качан? Эртең деп канча күнүң өттү? Азыр жашап жатасың. Андыктан жашооңду өзгөртүүнү ушул жерде жана азыр башта.